Борбор калаага жаңыдан шайланып келген Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн алгачкы сессияга жыйналышты. Анда аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан депутаттарга төш белгилер тапшырылып, күбөлүктөрүн алышып, ант беришти. Кондратиев Кубанычбек Камбаралиевич, Бишкек шаардык кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарына берилгендигин билдирип, жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17 ноябрда өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында Бишкек шаардык кеңешине жаңы күч, эмгек, адилет, ынтымак жана эл үмүтү партиялары шайлоо босогосунан өтүп, депутаттардын саны 51ге чейин көбөйтүлгөн. Административдик аймактык реформа болгонго чейин Бишкек шаардык кеңешинде 45 депутат болчу. Ошо 17 ноябрдын жыйынтыгы боюнча 5 саясий партия 5%дан өйдө добушка ээ болуп, 5 саясий партия бул жаңы күч саясий партиясы 17 мандат алышты, эмгек саясий партиясы 12 мандат, адилет саясий партиясы 8 жана ынтымак саясий партиясы 8 мандат, эл үмүтү 6 мандат алышты. Бүгүн ушу Бишкек шаардык кеңеште биринчи сессия өтүп жатат. Сессияга бүгүн ушу аймактык шайлоо комиссиясы өткөрдү, төш белгилери берилди жана күбөлүктөрү берилди депутаттарга. Ар бир депутат антын берип, ишин баштап атышат. Ал эми бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө регламент ылайык шаардык кеңештин алгачкы отурумун жашы улуу депутат ачып, төрага шайланганга чейин башкарды. Күн тартибине кеңештин төрагасын, орун басарын шайлоо, фракцияларды каттап, алардын лидерлерин бекитүү, туруктуу комиссиялардын курамын кароо жана шаардык кеңештин ишин уюштурууга багытталган башка маселелер талкууланды. Урматтуу депутаттар, 29-чу чакырылыштагы Бишкек шаарынын кеңешинин төрагасы болуп Үсеналиев Бекжан Бактыбекович шайланды. Деген менен бул жолку өткөрүлгөн шайлоо таза өтүп, татыктуу талапкерлер тандалды дегенге кошулбагандар четтен чыгат. Анда Борбор калаадагы депутаттардын тизмеси олигарх саясатчылардын балдарынан куралды деп сынга алынып, алардын тизмеси социалдык тармактарда тараган болчу. Анда буга чейин курман ыраазы болсун деп элдин эсинде калган экс-мэр Азиз Суракматовдун уулу, ошол эле учурда Кубанычбек Кондратиев, жогорку кеңештин экс-депутаты Жаныбек Абиров жана журналисттерди да көрүүгө болот. Ошол эле учурда шайлоого катышкан айрым талапкерлердин айтымында буга чейинки өткөрүлгөн шайлоолорго салыштырмалуу бул жолку тандоо ачык айкын болгон. Бирок илгеркидей эле квартал, кондоминиум башчылары бул өңдүү көрүнүштөргө толук кандуу бөгөт коюлган эмес. Мындан улам белгилүү саясатчылардын балдар кыздары тандалып түзүлгөн тизмелерге жол берилгени сындалууда. Кийинки шайлоолордо мен айтат элем, ушул президентибизге дагы УКМК төрагасына дагы сунушум катары баягындай сатып алууга дагы, мыйзам иштер жасоого дагы, ушул жергиликтүү кварталийлерди, ошондой эле домкомдорду, ошондой эле баягы айрым агитаторлордун баардыгын бир мыйзамдуу бир нерсе кабыл алыш керек деп ойлойм. Себеби ошолор себеп болуп калат экен да. Анткени талапкер барат, талапкер өздөрүнүн баягы үгүт ишинде жүргүзө турган адамдарды тандайт, тилекке каршы анын ичинен акчага басым жасап, анан ошондой мыйзамсыз иштер жасап койгондор да жок эмес экен. Ошондуктан мен өзүм жон термен сезген талапкер катары менин дагы сунуштарым бар жетекчилерге, Кудай буюрса, ал кишилердин көрсөтпөй жасап койгондагы иштери болуп атат. Анан Кудай буюрса бирок жылыш бар. Белгилей кетсек, 22 ноябрдан 26 ноябрга чейин Борбордук шайлоо комиссиясында 33 шаардык жана 231 айылдык кеңештердин шайлоо жыйынтыктары боюнча аймактык шайлоо комиссияларынын протоколдору бекитилип, жалпы 264 шаардык жана айылдык кеңештин депутаттары шайланган. Кеңештердин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 5 жыл. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.